урматтуу Мурас теле студиясынын жалпы көрүүчүлөрү, кеп куржун берүүсү бул иреттагы сиздерге кезектеги кызыктуу маекти сунуштоо алдында турат. Анткени биз бүгүн Нукура мугалимдин Нукура педагог уулу менен баарлашкан жатабыз. Тагыраагы өлкөбүздө белгилүү окутуучу, педагог илимдеринин доктору, доцент, таалим басма үйүнүн негиздөөчүсү жана Мариф фондунун өкүлү, котормочу Кыялбек Ахматов бизде конокто. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Рахмат. Агай, ошол чуу дегенде эле мен азыркы биринчи кепти учурдун урунтуу бир жаңылыгынан баштайын. Педагог катары сиз деле бул маселеге четте кайдыгер карабасыңыз керек. Себеби Кыргызстан боюнча баарыбыз алтын казык долбоору, 12 жылдык билим берүү программасы деп ууту түшүп калдык да. Негизи биздин Кыргызстанда 11 жылдык билим берүү системасы таштай катып, суудай сиңген. Ушул узак убакыттан кийинки билим берүүдө жасалып жаткан реформа канчалык деңгээлде алдыда бизге жакшы жыйынтыгын көрсөтөт деп ойлойсуз? Күтсөк болчудайбы жакшы бир натыйжа? Рахмат. Бул 12 жылдык бүгүн эле пайда болуп калган жаңылык эмес. Мындан мурун деле көп жолу аракеттер болду. Бул 12 жылдык билим берүү системасын биздин кыргыз билим берүүсүнө киргизүү боюнча да. Бирок канткен менен эми замандын агымына жараша сүзүш керек да. Ансыз деле баары бир биздин балдар 12 жыл мектепте жүрөт, баягы 0 класста алганда. Бирок эми ошол 12 жылдыкка кандай кадам менен барабыз? Эми буга каршылык көрсөткөн деле эч ким жок. Бүгүнкү учурда анан эмнегедир эле билбейм, уучу болушу эле Facebook'та баары эле 12 жылдыкты коштоп, мындай колдоп жазып атышат. Эми негизинен каршылык деле билдирген анчалык бир мындай топ жок да. Эми муну эң негизгиси түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Айрыкча кимге? Эми муну агартуу майданында жүргөндөр түшүнөт муну, мугалимдер, жогорку окуу жайдын мугалимдери, мектеп мугалимдери түшүнөт. Бул карапайым калкка, ата-энелерге бул 12 жылдык билим берүү эмне экендигин түшүндүрүү керек. Албетте, биз дүйнөлүк баягы билим берүү системасына атаандаша турган деңгээлде билим беришибиз керек деп атпайбыз. Чет өлкөдө негизинен 12 жылдык билим берүү. Мисалы мен азыр жумуш иштеп аткан багытта эле айтайынчы, Түркия өзү 12 жылдык билим берүү системасында. Ал эми эмне үчүн ушуга баратабыз? Эң негизги эле себеп биздин окуучулар, болбосо биздин бүтүрүүчүлөр ошол чет өлкөгө барганда, бизди окууну бүтүп барганда, ошолордун баягы 12 жылдык системасына документтерибиз туура келбей аткандыгы да. Ошондуктан мындан эч кандай коркуунун, дүрбөлөңгө түшүүнүн, же бир ажиотаж жаратуунун кереги жок. Баары бир эртеби кечпи буга өтүшүбүз керек. Анткени биз дүйнөлүк тенденцияда мындай Кыргызстандын билим берүүсүндө ошолорго теңдешибиз керек да. Болгону даярдык менен, кадам менен. Бул бүгүн эмес, эртең эмес, ошол 1 класска кабыл алсак 12 жылдык билим берүү системасына. Ошол кабыл алынган класстар 12 класс болгуча бүткүчө анан ушул система ишке ашат да. 10 жыл, 12 жыл мүмкүн. Болгону ар бир жыл кадам менен ушулардын стандарттарын, программаларын, окуу китептерин даярдап, этап менен киргизишибиз керек. Буга эч кандай терикпешибиз керек. Бул замандын талабы. Буга баары бир барышыбыз керек. Анан мугалимдер түшүнүш керек бул нерсени, мугалимдер түшүнүп, эч нерсе деле өзгөрүп кетпейт, олуттуу чоң өзгөрүү болбойт. Болгону ошол система өзгөрөт. Анан стандарттарда дагы мындай өзгөрүүлөр болот. Эми олуттуу чоң өзгөрүүлөр болбосо дагы бир өзгөрүүлөр болот. Жакшы, ошол өзүңүздүн кебиңизде да айтып кеттиңиз, Түркиянын мектептери 12 жылдык билим берүү деп. Кийинки суроо ушунулай, сиз агай буга чейин бир топ орто мектептерде, көп эле мектептерде иштедиңиз да. Ал эми андан кийин, соңку жылдары сиз Түркиянын Мариф фонду тарабынан курулган Мариф билим берүү мекемесинде эмгектенип жатасыз. Карап көрсөңүз, агай, балким өзүңүз да салыштырып көргөндүрсүз, Кыргызстанда менмин деген бир канча кыргыз мектептеринин дагы ошо түрк мектептерине, түрк лицейлеринин авторитети жогорураак да. Анан көбүнчө мындай бир беделдүү үй бүлөлөр же балдарынын чын эле мындай жакшы билимге ээ болсун деп, эл аралык стандартка жооп берген билимге ээ болсун деген ата-энелер көбүнчө ушул
түрк лицейлеринде балдарын окутушат. Биздин кыргыз мектептеринде эмне жетишпестиги бар? Эмне үчүн ошол түрк лицейлерин көбүрөөк тандашат ата-эналер? Эми Мариф билим берүү комплекси жөнүндө бир аз маалыматта, бул деген дүйнөнүн 67 өлкөсүндө 400дөн ашуун билим берүү мекемелери бар. Чоң мекеме Мариф фонду, бул Түркиянын мамлекетине караган фонд да. Кыргызстанда 3-жыл иштеп атат. Негизинен учурда Бишкек шаарында Мариф билим берүү комплексинде 1200 окуучу бар. Ошол 0-класстан баштап 11-класска чейин. Анан жергиликтүү билим берүү программасы, анан Кембридж билим берүү программасы бар. Программа дегенде эмне? Бул артыкчылык деле башка бир Түркиянын программасын алып келген жок. Бул деле Кыргызстандын билим берүү мыйзамынын негизинде иш алып барат. Кыргызстандын билим берүү стандарты менен иштейт. Болгону шарт окуучуларга, мугалимдерге түзүлгөн шарт жогорку деңгээлде. Балдардын саны 20дан ашпайт бир класста. Андан сырткары бүгүнкү технологиянын өнүккөн учурунда бүтүндөй технологиялык каражаттар менен жабдылган. Ар бир класста смарт доска дейли, интернет дейли, анан балдардын ден соолугуна да кам көрүлгөн. Ошол 4 маал тамак, анан баягы атаандашуучулук болбосун деп кийим кечеде бирдей форма, анан окуу китептери, андан сырткары мугалимдерди тандап алып, анан ошол мугалимдерди да даярдап, тандап алып эле койбой даярдап, аларды конкурс негизинде кабыл алынат, бирок даярдаш керек да баары бир. Анан эң негизгиси Мариф билим берүү комплексинде бир өзгөчөлүгү бул таалим-тарбия. Балдардын ошол өнүккөн глобалдашуу доорундагы балдардын тарбиясы четте калбаш керек деген. Аларда адамгерчилик, инсандык жогору болуш керек. Билим берүү менен кошо тарбия кошо кетиш керек. Бул улуттук баалуулуктар буларды да көз жаздымда калтырбайт. Эмне үчүн жеке мектептер көбөйүп атат учурда? Ар кандай жеке менчик мектептер бар, ата-энелер ошол жеке менчиктерге балдарын берген бирден бир себеби ошол мыкты мугалим, анан ал жерде балдарга түзүлгөн шарт, анан мүмкүнчүлүк. Ал эми мамлекеттик мектептерде эми алар деле алым жетишинче аракет кылып атат, бирок баланын саны көп. Мамлекет эми айрым бир нерселерди каржылаганга акча бөлө албайт. Мектепте көбүрөөк бир каржылык ресурстар аз. Баары бир билим берүүнү жакшыртыш үчүн деле, жакшы шарт үчүн деле каражат керек да. Эң негизгиси мына ошондо. Андан кийин дагы бул мектептерде өзгөчөлүгү балдардын эртең мененден ошол кечке чейинки мектептеги убактыларынын туура бөлүштүрүлүшү. Мисалы түшкө чейин 6 саат сабак окуса, түштөн кийин баланын жөндөмүнө жараша ар кандай ийримдер, ар кандай мастер-класстар. Балдарын 12 жылдыкта деле айтып атпайбызбы? 10-12 класстарда биз жана кесиптик билим берүүнү кошо беребиз деп. Ошол сыяктуу эле бул баягы 12 жылдык билим берүү системасында, мисалы Түркиянын мисалында биз дагы балдарга бир кесип үйрөнүп чыгыш керек деген максатта түштөн кийинки убактысын балдар эртең менен кечке жүрүшөт да, саат 5ке чейин. Башка өздөрү кызыккан бир жумуштар менен алек болуу, үйрөтүү болуп эсептелет. Анан бул мектептин алдына койгон эң негизги максаты бул бүтүрүүчүнүн моделин аныктап алуу. Мисалы Марифти бүтүп аткан бүтүрүүчү кыргыз тилинде ким болуп чыгат? Анан биринчиден модели да кандай болуш керек? Мисалы тилге басым жасап атпайбызбы? Тилге басым жасайбыз, анан кийин баягы STEM предметтерге, так илимдерге басым жасайбыз. Бүтүрүүчү мисалы кыргыз тилинде биринчи өзүнүн эне тилинде академиялык деңгээлде сүйлөп чыгыш керек. Экинчи англис тилинде сүйлөп чыгыш керек. Үчүнчү орус тилинде, төртүнчү түрк тилинде. Ушул 4 тилде Мариф билим берүү комплексин бүтүрүп аткан бүтүрүүчү жок дегенде A2 деңгээлде билимге ээ болуш керек деген максат алдына койгонбуз да. Жеке менчиктерге балдарын берип аткан себеби ал мектептердин натыйжаларын көрүп атат. Мисалы алтын сертификат менен өлчөнүп калбады мектептердин аброю көбүнчө. Мисалы бизде былтыркы жылы Мариф билим берүү комплексинен алтын сертификат алды дегендей. Бүтүрүүчүлөрдүн баардыгы дээрлик 200гө таяган андан жогору балдарды алды. Чет өлкөлөрдө окуп атышат. Түркияда көптөгөн балдар, чет өлкөлөрдө көптөгөн балдар, Кыргызстандын жогорку вуздарында окуп аткан балдар. Демек, бул мүмкүнчүлүк.
жараша да. Анан эми билим берүү мамлекеттик билим берүү мектептеринде деле айрым мектептерде ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан бул эми атаандашуучулук мезгил. Азыр деле мектептер бардыгы биринен сала бири мындай өздөрүнүн бир өзгөчөлүгүн көрсөтүп атат да. Мектептер пландап атканда дагы демек эң биринчи баягы стратегиялык планын 5 жылга түзөт. Ошондо эмне бере алабыз. Анан эң негизги мектептерге коюлган талап бул Кыргызстанга эртең ишке жарамдуу, Кыргызстандын келечегине салым кошула турган инсанды тарбиялоо, инсанды берүү. Ал билим анан тарбия экөө айкалыш керек да. Биринчи тарбия туруш керек. Билим деген эми бардык эле билимдүү адамдар тарбиялуу боло албайт да. Мисалы, жардырууну уюштуруп аткан, бомба жасап аткан башкалардын бардыгы билимдүү адамдар алар. Билим болбосо физикадан, химиядан аны жасай албайт. Бирок ошолордо адамгерчиликтин бир туу чокусу болсо, үлгүсү болсо, ал андай жаман кадамдарга бармак эмес. Ошондуктан биринчи инсанды калыптандыруу, инсанды тарбиялоо, өнүктүрүү бул мектеп негизги милдети. Ушул биринчи орунда туруш керек ушул. Жакшы агай. Ал эми биз жакында эле ушул Facebook баракчаңыздан башпагы көрүп калдык. Ар бир нерсе чеги менен жасалма интеллектте болтуруп, жетеленме, өз пикири жок балдарды тарбиялап албайлы деген пикирди калтырыпсыз да. Чынында жасалма интеллект учурда ушул технология дүркүрөп турган убакта аябай маани берилип, колдонула турган программа болуп жатпайбы? Бирок аны биз колдонбогойлу десек, замандан артта калабыз. Колдонулу десек, балдарыбызга кооптуу жактар болуп жатат. Ушуну биз ушул балдарыбызга келечек муунга мындай кедергисин тийгизбей турган деңгээлде кантип өздөштүрүшүбүз керек? Албетте бул мени тынчсыздандырат да, абдан тынчсыздандырат. Мугалим катары, педагог катары. Анткени замандан артта калбашыбыз керек. Албетте каалайбызбы, каалабайбызбы буга барабыз. Себеби замандын агымы ошондой. Бирок мени кооптондурганы биздин балдар окубайт деп айтабыз да. Китеп окубайт, мектепте мен кыргыз тилчи адабиятчымын, дил баян жаза албайт, сүйлөй албайт, өзүнүн оюн эркин айта албайт. Ушинтип айтабыз да. Чыгармачылык жок балдарда деп. Бул ChatGPT мисалы жасалма интеллект айталы да. Бул келгенден кийин андан бетер менде кооптонуу пайда болду. Балдар жалкоонун жалкоосу болот экен андан бетер. Анткени биз балдарды өз алдынча ойлонууга, сынчыл ой жүгүртүүгө, өз оюн мындай эркин, кагаз карабай, эркин өзүнүн ой жүгүртүүсү менен сүйлөп берүүгө үйрөтөбүз деп айтабыз да. Ана мектепте чыгармачылыкка биз канчалык кандидаттык диссертациялар корголуп атат, канча жогорку окуу жайда деле мисалы бул силердин окуу жайда деле студенттерди чыгармачылыкка үйрөтүү багытта көптөгөн магистрдик иштер жазылып атат. Чыгармачылык деген эмне? Чыгармачылык деген инсан өзү алектенип, өзүнүн мээси менен, акыл эси менен, өзүнүн интеллектуалы менен бир нерсени жасоо да. Азыр жасалма интеллект эмне? Өзү эч нерсе жасабайт. Ал деген роботко же бирөөгө тапшырма берип атат. Мисалы, буйрук берип атат. Мен деле берип көрдүм. Эми албетте ал деле кыйратпайт экен, мүмкүн дагы андан эмес бетер ал өнүктүрөттүр. Мисалы мен деле бул темада мага бир доклад жазып бер десем жазып атат дейли. Бирок андан кийин да оңдош керек экен. Эми азыр орус тилинде экен. Бирок кооптонуу менде абдан чоң да. Мисалы математикадан тапшырма берсе, мисал иштесе, ChatGPT-ге жазып берип койсоң аны чыгарып берип атат. Мисалы мен бир эле мисал айтайынчы, искусство чеберлери, сүрөтчүлөрдү айталы. Сүрөтчү болуш үчүн адамда өтө жогорку интеллектуалдык деңгээл болуш керек. Краскаларды тандаганда, сүрөттү кагазга түшүргөндө канчалык мээнет бир сүрөттү жаратыш үчүн. Эми келечекте сүрөтчү дегендин кереги жок болуп калабы бизде? Ошол талантты кандай кылабыз? ChatGPT-ге жазып берип атасың, мага моундай сүрөт керек. Мен айылым мындай болчу. Ал сага абдан сонун кылып, өтө түстүү кылып, эми идеальный кылып сонун сүрөт тартып берип атат да. Бул эмне деген да? Анан тизмелеп атышпайбы келечекте бул кесиптер жок болот деп. Анда келечекте мугалимдин деле ордун мүмкүн ошолор алмаштырып калат. Ээлеп калат. Эң негизгиси бул адам ресурсуна, адамдын акыл эсине, адамдын интеллектуалына эч нерсе жетпейт. Айтып атышат, муну деле адам жасады да, интеллектуал адамдар жасады дейт. Бирок саналуу адамдар жасады да интеллектуал программаларды. Ошон үчүн чеги менен жасашыбыз керек биз. Балдарды бүтүндөй ошого үйрөтө берип мектепте бул баягы сөзсүз түрдө эртең кедергисин тийгизет.
Ал мисалы мектепте bir класста 40 окуучу болсо ошонун ичинен ошол чат GPT жасаган, программа жасаган, дагы ошондой бир дүйнөлүк жаңылыктарды жасаган 40тын ичинен бир 2-3 гана чыгышы мүмкүн. Кал бардыгы ошондой интеллектуал болбойт да. Ошондуктан бул нерсеге аяр мамиле жасаш керек. Мисалы президент эле кече айтып атат жакында сөзүндө, мектепте телефон пайдаланууга тыюу салыш керек деп. Балдарды абдан алаксыткан, абдан таасир эткен ушул болуп атат деп атат да. А биз эмне кылып атабыз? Мугалимдерге Zipgrade, телефон менен тесттерди жасоо, чат GPT менен иштөө ушундай тапшырмаларды берип атабыз. А эмне кылабыз эми? Кандай карама-каршылык турат? Президенттин айткандай биз телефондун баарын тыябызбы? Же болбосо биздин мугалимдердин күнүмдүк сабагына, планына ошол санар программаларды сунуштай беребизби? Алар балдарда телефон болсо эмне менен иштейт деген маселе бар да. Ошондуктан бул абдан кооптондурат. Муну мен деле түшүнбөйм, конкрет сунуш айта албайм, анткени кантип биз балдарды чат GPT'ден алысыраак кармайбыз. Эми бизде баягы тренд болуп абдан жайылып аткан маселе да бул. Азыр мугалимдерге баштады, чат GPT'ни үйрөтөм, чат GPT'ни мынтем. Азыр бизде үйрөтүүчү абдан көп. Окутуучу абдан көп, тренер абдан көп, семинар өткүчү абдан көп. Bir gün мектепте иштеген эмес, bir gün методикадан сабак окуган эмес, бирок үйрөтөм. Мен мугалимдерге методиканы үйрөтүп, санарип мугалим кылам. Мугалимдерге 80 000 компьютер беребиз деп атабыз. Компьютер ал башка маселе. Мисалы биздин Марифте деле айтайын, ошончолук бардык шарт бар. Бирок ал эч нерсе чечпейт. Мыкты мугалим болбосо класста, сен эч нерсе сабак өтө албасаң, күчтүү методист болбосоң, алдыңа бүт шартты түзүп кабинетке киргизип койсо, сен сабак өтө албайсың. Ошон үчүн адам ресурсу, мугалимдин өзүнүн интеллекти, мугалимдин жан дүйнөсү болуш керек да. Биз ушуга басым жасашыбыз керек. Мугалимди окутушубуз керек. Демек, адам ресурсу, жалпы мугалимдер, мындайча айтканда адам, ар бир технологиядан, ар бир ошол жасалма интеллекттен да биринчи орунда туруп, ал нерсеге биринчи орунда туруш керек, анализдей алыш керек. Бул ушундай экен деп эле ошого баш оту менен кирип кетпеш керек. Окуучуну да ошодон чектеп туруш керек. Үйрөткөн нерсени үйрөтүш керек, үйрөтпөгөндү үйрөтпөш керек. Ушу жана арстандын күчүгүн мышыктын күчү, арстандын күчүгүн асыраган мышык деген бир тамсил бар го. Ошол сыяктуу да. Жана бүт бардыгын үйрөтүп, бирок эмеге тырмышып чыкканды үйрөтпөй коет го. Акырында анан үйрөтпөй койгон өзүнө жакшы эме берет, таасир берет. Жыйынтыгын берет. Жыйынтыгын берет, ошол сыяктуу да. Ушул эле балдар темасын улай агай. Сиз дагы балдардын тарбиясына өзгөчө көңүл бурган адамсыз. Бул жаатта көптөгөн китептерди которуп, казак, түрк тилдеринен басмакана да чыгарып, аны элге жалпы жайылтып окурмандарга. Бизде ушул ата эненин балага берген эң чоң белеги же мурасы бул анын тарбиясы деп айтылат да. Анан үй бүлөдө, ал эми бизде үй бүлөдө көбүрөөк баланын тарбиясы эненин жоопкерчилигине жүктөлөт. Ал эми мен сиздин бир идеяңызды, бир макалаңызды окуп калдым. Аталар мектебин дагы түзүү керек, энелер мектеби азыр жолго коюлуп калды деген идеячы. Бул идея эмнеден келди? Жана сиз өзүңүздүн 5 балаңыз бар, ошол өзүңүз ата катары үй бүлөдө балдарыңызга канчалык деңгээлде тарбиясына көңүл бурасыз? Же бул тарабынан жубайыңыз көбүрөөк жоопту? Бул да абдан бир олуттуу маселе. Анткени мен деле 5 балам бар, мен өзүмдөн баштайынчы. Ата катары мен ошолорго көп көңүл бура албай калган тажрыйбадан улам ошол нерсени мен өзүм айтам да. Анткени көбүнчө жумушта болобуз да. Жумушта болобуз дагы, үйдө көбүнчө энеси тарбия менен алектенет. Ошондуктан мен дайыма айтам, аракет кылам. Демек байкайм дагы балдарга менин тарбиям бир аз жетишпей жаткандыгын байкап, көбүнчө аракет кылам дагы, ошол өзүмдүн тажрыйбамдан улам, коомчулукка, кесиптештериме бир мындай чакырык таштайм да. Албетте, бизде сөз бар эми, ата сырткы тон, эне ички тон деп айтат го. Эне ансыз деле эне менен көп убакыт өтөт, эненин тарбиясын көп алат. Бирок ошол атанын тарбиянын жетишсиздигинен улам балдардын тарбиясында көп өксүктөр пайда болот. Ошондой эле бул эле маселеде биз Эң мыкты ата деген китеп чыгарганбыз. Кесиптешим Талантбек Маматов экөөбүз атанын баланын тарбиясында кандай орду бар.
тарбияда эмне тарбияларды бериш керек. Ушул боюнча биз абдан сонун китеп чыгарганбыз. Ал көп окулду, көп жолу басмадан чыкты. Мен азырда пландап атам, буюрса ошол Таалим билим берүү академиясын ачтык биз. Ошол жерде ошонун бир базасында аталардын форумун өткөрүү. Бул мисалы казактарда өтүп атат, жыл сайын бул мындай салтка айланып калды. Мен казактар менен көп мындай карым катнаш жасайм да, бул билим берүү, китеп багытында. Ошол сыяктуу биз да аталар форумун өткөрөлү деп атабыз. Эми окутуу деген, аталарды окутуу, энелерди окутуу деген бул бир аз башкача өңүттө болуп калат да. Аларды кантип окутам деген. Ошолорду мектеп менен байланышын күчөтүү, болбосо ошол мектепке тартуу, ушул сыяктуу маселелерди көтөрүшүбүз керек. Анан дайыма мектепте ата-эне деген маселени алышыбыз керек да. Энелерди эмес, ата-эне. Атаны, энени. Эми ошондо деле эне келет. Бирок баары бир ата-эне дей берсек, атаны чакыра берсек, ошол аталарга байланыштуу иш-чараларды өткөрө берсек, бул деген өзүнүн натыйжасын берет. Мисалы мен жакында Алматыга бардым, бир мектепке Башкыртстанда Найгиз Баймухамедов деген досум келип, анын бир китеби абдан жакшы окулат Казакстанда, анан ошо менен кездешүүдө. Ошондо бүт аталар жыйналды балдары менен. Аталардын коому бар экен. Аталардын коому мектепте түзүлүптүр дагы, бүтүндөй ушундай иш-чараларды өткөрөт экен. Алардын башында бир төрагасы бар экен. Мектепте атайын жарыштарды өткөрөт экен, КВНдерди өткөрөт экен, балдарына саякаттарды уюштурат экен, мугалимдерге майрамдарды уюштуруп берет экен. Бул абдан жакшы жөрөлгө да. Бизде аталардын убактысы болбойт деген түшүнүк бар. Ошондуктан биз бул маселени жандандырышыбыз керек. Бул боюнча биз методикалык колдонмо да даярдап койгонбуз. Сунуштарды да байма-бай айтып турабыз. Эми буюрса дейли, муну ошол форумду өткөргөндө дагы ошонун негизинде биз сунуштайбыз. Мындай эмнелерди жасашыбыз керек бул багытта. Бул эң негизги маселе аталар менен иштөө. Жакшы агай. Ал эми кийинки суроо ошол окутуучулар жаатынан кетсин агай. Сиз дагы өзүңүз күн сайын тынымсыз окуйсуз, жаңы билимдерге ээ болуп жатасыз. Жана биздин учурда өлкөбүз жалпы дүйнөдө абдан тез өзгөрүү өнүгүү жүрүп жатат. Анын ичинде ошол билим берүү тармагында дагы бизде окутуучулар улам бир жаңы усулду, бир жаңы билимди үйрөнүп, аны өздөштүрүп, сабагында колдонгонго чейин эле аркасында кийинки жаңы билим даяр турат да. Мени окуп үйрөн депчи. Ортодо ушул нерсени эске алуу менен өлкө боюнча аябай семинарларды, интенсивдүү курстарды окутуу аябай кенен жайылды, байма-бай уюштурулуп жатат. Анын катарында сиз дагы лектор, тренер катары ошол кыдырып мугалимдердин ошол билимин өркүндөтүүгө өз салымыңызды кошуп келесиз да. Чынында ошол көп санда уюштурулган семинарлар, интенсивдүү курстар мындай сапатын береби, кандай жыйынтык берет ушул окутуучуларда? Бул мен жана да айттым, абдан көбөйдү депчи. Мугалим эмеси деле, мугалими деле, алып баруучусу деле, баардыгы эле бул мугалимдерди окутам деп чыгышты да. Мугалимди окутуш үчүн ал өзү мугалим болуш керек, мугалимдердин мугалими болуш керек. Анан эми макул мугалим мүмкүнчүлүгү жетишинче ар кандай курстарга катыша берсин, ала берсин, өзүнө керектүүсүн алат да. Булардын сапатын мен айта албайм, баары жакшы деп. Бирок жакшы өтүлүп жаткандары да бар. Менин баамымда мугалимдер окуп турбаса мугалимдиктен калат. Мугалим тынымсыз окуп туруш керек, улуу педагогдор айткан. Ошол сыяктуу биз деле командабыз менен Таалим деген программа түзүп, ошол программанын негизинде каалоочуларга, чакырган тараптарга барып өтүп жатабыз да. Бүгүнкү күнгө чейин биз бир 3000ге жакын мугалимди окуттук республика боюнча. Бир 2-3 жылдын аралыгында 3000ге жакын. Таалим деген программа эмне? Бул деген бир эле методика эмес, барып окутуп коюу. Алардын педагогикалык мугалимдик устаттыгынан баштайбыз. Окуучуга жасаган мамилесине мүмкүн көп бир чыр-чатактар болуп атпайбы? Директор менен окуучунун ортосунда, мугалим менен окуучунун ортосунда, мугалим менен мугалимдин ортосунда, тынымы жок урушкан коллективдер, ушуларды жамаатты ынтымакташтыруу үчүн, мугалим окуучуну таануусу үчүн бизде бир топ өзүбүздүн программалар менен, көнүгүүлөр менен окутуп жатабыз. Анткени биринчи биз
мугалимди мугалим катары калыптандырып алышыбыз керек. Мисалы мен 3-чү мектепте азыр мисалы жетекчилик кызматта иштедим да, Жетиген деген мектеп лицейин түзгөндө иштедим, билим лицейин түзгөндө иштедим. Мисалы Жетиген мектеп лицейин ачканда дагы биз мугалимдерди тандап алгандан кийин мугалимдерди биз 2 жыл 3 жыл мугалимдер менен алек болдук. Университет көбүнчө диплом берет. Бирок университет алын жетишинче окутат, бирок чыныгы мындай мугалим катары баары бир даярдаганга жетишсиз ал. Биз мектепте мектеп жетекчиси бул лидер болуш керек, бул уюштуруучу болуш керек, бул методист болуш керек. Ошол мугалимдердин тынымсыз биз мисалы ишемби күндөрү бир күндүк убактысын аларды кайра өзүнүн өнүктүрүү менен алек болдук. Аларды кайра мугалим кылып жуурудук. 3 жылда мугалим катары кайрадан калыптанышты алар. Айрым учурда менин кесиптештерим кечирип койсун, эптеп кирип сабагын өтүп, кайра чыгып эле жүрүшөт, эптеп күн өткөрүп. Бирок аны менен биздин келечек муун жакшы бир тарбия билим албай жатат. Ошондуктан мугалимди өнүктүрүү бул биринчи башкы орунда туруш керек. Күн сайын изденебиз. Биз деле мугалимди окутканда бир программаны кайра эле кайталай бербейбиз. Бир жыл кайталашыбыз мүмкүн, кайра эскирет да. Кайра жаңылыктарды алып келип, өзүбүздүн программабызга киргизип, мугалимге бергенге аракет жасайбыз. Мугалим деле ошол өзүнө керектүүсүн алат, окуй берет ал. 4-5 курска барат, каалаган жерге окуй берет, керектүүсүн алат. Өзүнө пайдаланылганын алат. Ошондуктан бул мен айтат элем, жогорку окуу жайларда дагы атайын өздөрүнүн предметтеринен, өздөрүнүн стандартынан сырткары бир лаборатория болуш керек. Атайын мугалимдикке дагы багыттаган. Ал жерге мектептин менмин деген мугалимдерин, белгилүү мугалимдерин алып келип ошол жерге ишке тартыш керек. Ошолорго лаборатория уюштуруп берип, акысын төлөп, анан мугалимдикке чындап кызыккандарды ошол жерге ийрим катары жогорку окуу жайда ошол жерге алып келип, мугалимдин кийген кийиминен баштап сүйлөгөн сөзүнө чейин. Бизди мисалы жогорку окуу жайда окутканда Бекенбай Апышевага раматылык педагогикадан окутканда айтчу да, кыздарды жада калса чачына чейин маани берчү педагогикада окутчу да. Чачыңды тыкан тарап, класска киргенде, бийик така кийгенде түбүңө такылдаган темир какпай, боюңду түз кармап, мындай мугалимдик күрмөнү кийип, анан киргиле деп айтчу да. Ошону мугалимдин кийгенинен баштап, класска киргенинен баштап, сүйлөгөн сөзүнө чейин балдарга үлгү. Жана Мамадов Байымбетовдун цитатасы мен көп келтирем. Мугалимдик кесип бул тазалыктын, мамилелешүүнүн, өмүр бою сооп жыйноонун, бала астында күн сайын сыноодо туруунун кесиби деген. Күн сайын мугалим баланын астында сыноодо турат. Сени баскан турганыңан баштап сүйлөгөн сөзүңө чейин бала сынайт. Биз деле айтып барчубуз да окуп жүргөндө мектептечи. Түкүнчө агай мындай деди, түкүнчө эжеке мындай кийинип келиптир, бүгүн шубасын айтты, бүгүн машинесин айтты, бүгүн сабак өткөн жок, тойго кетти, бүгүн мынтты, бүгүн антты, баарын айтып барчубуз. Ошол сыяктуу бала тамырчы ар бир нерсени тамырыңды тартат, үйүнө айтып барат, сынайт, анан сенен үлгү алат. Ошондуктан мугалим абдан жооптуу, олуттуу кесип. Буга кайдыгер караганга болбойт, башка кесиптерден да. Анткени адам продукциясын даярдай турган бир өзүнчө чоң фабрика деп айтсак болот. Мисалы Саид Жамылжанын китебинде деле бар да, биз которгон көп китептерди котордук түрк тилинен. Мугалим Данектен токойду көрөт деп. Мыкты мугалим, көрөгөч мугалим, устат мугалим алдында турган окуучудан келечекте чоң баягы ал Данекта дүпүйгөн бакты көрөт. Бул баладан баралына келгенде Кыргызстанды башкарган лидер чыгат. Бул баладан мыкты артист чыгат, мыкты композитор чыгат, бул баладан акын чыгат, бул баладан жазуучу чыгат, бул баладан мыкты дарыгер чыгат деп мугалим алдын ала көрө билет. Албетте кандай мугалим ал деген чыныгы мугалимдерди мугалими көрө билет. Биз ушуга даярдашыбыз керек, келечек муунду, жаш муунду. Албетте тынымсыз мындай алмашып турат да, организм алмашат. Ошол сыяктуу эле пенсияга кетет мугалимдер, улам жаңы кадрлар келип атат. Ушуларды бекемдеп дагы окутуп туруш керек. Бул үчүн курстардын уюштурула бергени жакшы, эркиндик берилгени да жакшы. Бирок алардын сапатына басым жасаш керек. Алар өздөрү деле анализдеп калган. Böyle онлайн курсту онлайн деп атпагы, онлайн аш эмес да, онлайн тамак эмес. Анткени мээрим көздө деп айтат. Ошол мугалим менен да мен мисалы онлайн өткүм келбейт. Мен онлайн курс өтпөйм. Дайыма мугалим менен көзмө көз сүйлөшүшүм керек, бетме бет турушум керек.
энергия өтүш керек, сөзүн угушум керек, менин сөзүмдү угуш керек. Жана окуучуларга деле абстрактуу нерсени айта бербей, кол менен карматып көрсөтүш керек деп атпайбызбы? Ошол сыяктуу көрүш керек, кармап көрүш керек да. Бул кантип эмнени жасап атат деген. Мына STEM предметтери, компетенттүүлүккө негиздеп окутуу дегенде ошол да баланы турмушка даярдоо. Предметтердин жыйындысын берип эмес, физика, химия, астрономия башкалардын баарын баланын мээсине сала берип эмес, аны турмушка даярдоо. Ошондуктан мугалимдерди дайыма окутуп турушубуз керек. Сиз ушул илим дүйнөсүнүн, илим чөйрөсүнүн өкүлүсүз да, себеби сиз азыр педагог илимдердин доктору, доцентсиз. Канча жашыңыздагы доктор болуп алдыңыз? Мен 27 жашымда кандидаттык диссертацияны коргодум, 37 жашымда докторлук диссертацияны коргодум. Демек, мындай жаш докторлордун катарындасыз, Эми өтө жаш деп деле айтканга болбойт, бирок педагогикада кыйын да. Педагогикада мисалы жаш доктор болуш бир аз кыйын. Бирок бар бул медицинада, юриспруденцияда менден жаш доктор болгондор бар да. Мен эми жаш коргодум деп деле айтпайм. Өзүмдүн мындай учурунда эле мезгилинде эле коргодум деп айтам. Эми ал докторлук диссертация, ал бир диплом, ал деген бир мындай өзүңдү тастыктаган диплом илимдеги. Бирок эң негизгиси ошол өзүмдүн кызыккан жөнүм. Илим дагы азарт да. Бизде дагы ошол азыр айтайын да, мектепте эмне жетишпейт. Мен кече биз Бишкекте форум өткөрдүк. Казакстандан 46 мугалим келди. Арабаев университетинин базасында мен уюштуруучу катары Казакстандын бүтүндөй территориясынан 46 менмин деген мектеп мугалимдери келди. Билим берүү академиясы жетектеп келди. Мына ушуларда укмуш презентациялар менен келди. Бизге эмне жетишпейт деп айтым, биздин мектепте изилдөө жетишпейт. Изилдөө, сабакты изилдөө, окуучуну изилдөө деген илим менен байланыш жок мектептин. Илим дегенде илимпоздор жасасын, аны билим берүү академиясы жасасын, аны университет жасасын деген түшүнүк бар. Жок, ар бир мугалим изилдөөчү болуш керек. Ар бир мугалимдин илимий потенциалы да болуш керек. Ал сабакты изилдеш керек. Окуучуну изилдеш керек, анын психологиясын, кулк мүнөзүн, башкасын, кесиптешинин сабагын. Демек, илим менен бул мектеп дагы алектениш керек. Мектептин байланышы болуш керек. Ошон үчүн биз педагогикада бул мектеп маселелерин көтөрүп диссертацияларды корготобуз. Окутуунун методикасы, тарбиялоонун теориясы деген сыяктуу. Ошондуктан бул илим дагы өзүнүн салымын кошуп туруш керек билим берүү системасына. Жакшы. Мен ушул илим боюнча эмне үчүн кеп козгодум? Себеби мен сиздин ушул жаш илим изилдөөчүлөргө бир кеп кеңешиңизди сунушуңузду угайын дедим да. Мисалы азыр ошол мектепти бүтүп жогорку окуу жайга тапшырып, алар эң алгач эле курстук иш жазышат, андан кийин дипломдук иш жазышат, магистратурага окуганда магистрдик иш жазышат. Бирок карап турсаң, ар бир темалары ар башка, бир илим изилдөөнүн бир жолуна түшкөн эмес, нугуначы. Алар чында кайсы теманы изилдеп, эмнени жазып жатканын эле кээ бир студенттер билишпейт да, жаш. Ушул жаш илим изилдөөчүлөр изилдөөнү демек мектептен үйрөнүш керек. Жана кандай калыптаныш керек, эмнени тандашы керек, кантип илим изилдеш керек, кантип кандидат, ушул доктор болуш керек. Бул илимге кириш дагы бир аз кыйын эле маселе, бирок эмне үчүн студенттерде ушундай нерсе жок? Эптеп жанагы кредитти жабуу да. Эптеп кредитти жабуу баалуу. Бизде деле студент болгонбуз да. Доклад дегенде тиги мисалы Бишкекте жертөлөлөрдө жанагы чыгарып бергендер бар да, аларда даяр докладдар бар. Фамилиясын коюп, темасын ал жерден азыр эмне ChatGPT-ни жана биз кайра айталы да. Азыр ошого жазсаң жазып берет. Катабы, туурабы жазып берет, анан ошонун сыртына өзүңдүн фамилияңды коюп алып келип берсең, окутуучуң текшерип эптеп өттү кылышы мүмкүн да. Бирок ошол нерседен качыш керек да. Бул ошол студентке илимий багыт берип аткан, илимий тема берип аткан окутуучунун маселеси. Манда эми студентте эмес, ал окутуучуда, ал илимий жетекчиде. Илимий жетекчи өзүнүн шакиртине тема берип атканда, коомдогу актуалдуу теманы биринчи туура тандап бериш керек. Андан кийин ошол шакиртине изилдөөнүн планын түзүп бериш керек. Биз могу пландарда иштейбиз, алып барабыз. Анын үчүн шакирти да кызыгыш керек да, анын артынан эртиш керек. Мен эмне жумуш жасайм, эмне кылам деп эле жетекчисинин тынчын ала берсе, акыры жасап берет, бир нерсе чыгат. Ал теманы алган боюнча жоголуп кетет. Анан жакындаган мезгилде анан эптеп бир жерден көчүрүп келип, анан кийин дипломдук иш, курстук иштердин абдан сапаты кетпедиби? Курстук иштер жөн эле макулатура болуп калды, жөн эле кагаз. Ошондуктан илимге өтө аяр мамиле жасаш керек. Өзү алектенип изилдеш керек.
балдар ошол жетекчи келечекте шакирттерине бере турган илимий темалардын тизмеси болуш керек. Бул темалар коомдо учурда актуал. Мисалы азыр балдардын жасалма интеллект актуалдуу болуп атат. Биз буюрса ошол Ош мамлекеттик педагогикалык университети менен биз сентябрда бир форум өткөрөбүз, конференция. Казакстан, Өзбекстан, Түркия менен биргеликте жасалма интеллект аркылуу тилдерди окутуунун бир методикасы. Билим берүүдөгү жасалма интеллекттин орду деген. Ушул сыяктуу эле ар бири жаңы тренд болгон темаларды киргизиш керек. Мисалы, эмоционалдык интеллект деген учурда абдан актуалдуу. Бул Россия башка өлкөлөрдө мурунтан жазылып аткан диссертациялар бар, бирок биз азыр диссертациялардын темаларын аспиранттарга эмоционалдык интеллект жөнүндө берип атабыз. Анткени бул абдан зарыл. Анан ошол окутууда берип атканда инновациялык технологиялар, ушул сыяктуу бир мындай жаңыланган темаларды бериш керек, темалардын тизмеси болуш керек. Анан өзүнүн школасын түзүш керек. Бизде деле аспиранттар бар, ошолорду баары бириктирип, бири-бири менен маектешүү чөйрөсүн түзүп, атайын мезгил менен мүмкүнчүлүк болуп калганда чакан ошо өзүңдүн шакирттериң менен жок дегенде бир маектешүү кечелерин уюштуруп, талкуулап, багыт берип туруш керек. Бул деген устат шакирт деген түшүнүктүн мындай жакшы жолго коюлуш керек деген бир мындай чакырыкты таштайт, талап кылат да. Устат шакирт мамилесин бекемдеш керек. Муну абдан бекемдеш керек. Устат шакирт жакшы болсо, жакшы илимий мектеп пайда болот. Жакшы эмгектер жаралат. Ар бир мисалы 20 шакиртиң болсо, 20 шакиртиң өзүнүн темасында 20 бир методикалык китеп жазса, 20 бир коомго жакшы илимий изилдөө берсе, бул деген чоң салым да билим берүүгө кошкон. Бирок бизде ушул нерсе азыр жетишпейт. Бул аз. Биздин мисалы биз устатыбызга абдан баа беребиз. Таң калабыз, Абдыкерим Муратов. Ошондой чоң бир илимий школасы бар. Биз адабиятты окутуу боюнча өзүбүздүн бир үнүбүздү айтып атабыз коомго деген пикирдебиз, жеткирип атабыз деген. Жакшы. Рахмат агай, убакыт аябай ченемдүү болуп, соңуна чыгып баратат. Эгер кааласаңыз, жыйынтыктоо сөз болсун. Силерге да чоң рахмат. Дайыма ушул коомду агартып, коомду агартууга салым кошкон инсандар менен маектерди уланта бергиле, маектериңер көп болсун. Агай, сизге да рахмат атайын, убакыт бөлүп бизге кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул тытынып, ушул талыкпай, чарчабай билим берүү тармагында өз салымыңызды кошуп эмгектенүүңүз агай. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Кеп Коржун берүүсүндө конокто Маариф фондунун өкүлү, Таалим басмаканасынын негиздөөчүсү жана педагог илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Акматов бизде конокто болду. Ал эми бүгүнкү берүүнү сиздерге Ошонпол Мурасили студиясы чагылдырып берди. Кызматта мен Кулпнай Мамасалиева болдум. Кезектеги берүүдөн маектен жолугушканча аман калыңыздар.